Ош облусунун Араван районунда жыл ичинде 1 миллион тонна цемент өндүрүүгө күчү жеткен ири завод ачылды. Ишкананын ачылыш аземинде президент Сооронбай Жээнбеков старт баскычын өзү басып, заводдун ишине ийгилик каалады. Бул сыяктуу экономиканын дараметин чыңдай турган өндүрүш объектилери ишкерликти колдоо үчүн түзүлүп жаткан жагымдуу шарттан улам ишке ашып жатканы анык. Өлкө башчы бул завод мамлекеттик өнөр жайдын флагманы болооруна ишеним артты. Өлкө аймагындагы эң ири цемент заводдун алгачкы иш күнү туурасында кабарчыбыз баяндайт. Оштун Араван районунда заманбап цемент завод курулду. Адистердин айтымында ишкана республика ичиндеги цемент даярдаган эң ири завод болуп калат. Заводдун суткасына 2,5 миң тонна цемент өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Ишканадагы 6 участоктогу иш ыргагы онлайн режиминде тейлинет. Заводдо бүткүл технологиялык процесстер дал ушул борбордук түйүндөн башкарылат. Ишкананын стартта турган баскычын мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков баштап берип, достук менен өнөктөштүктүн данакери болгон заводдун ишине ийгилик каалады. Президент заводдун курулушу региондорду өнүктүрүү жылынын мыкты демилгелеринин бири экенин белгилеп, долбоорду ишке ашырууга тийиштүүлөрдү Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө салым кошкон үчүн маанилүү болгон күнү менен куттуктады. Кыргыз мамлекет экономикасын жана биздин элдин жашоо турмушуна бул завод өзүнүн бараңды салымын кошот. Мына ушун үчүн да силерге ыраазычылык билдирем. Бул заводду мен азыр көрүп чыктым ичинен. Бул өзүнчө акыркы технологияда салынган абдан ири завод. 86 миллион доллар мына жумшалып, мына курулду. Бул каражаттардагы ар мамлекеттен, ар инвестордон, ар банктардан топтолуп салынган мына бул завод болду. Bunu biz internasyonalдык kuruluş болду десек, мына жаңылышпайбыз. Bu завод достуктун, өнөктөштүктүн бири-бирибизге болгон ишенимден курулган завод болуп калды. Анткени заводдун курулушуна жана ишке берилишине 5 өлкөнүн салымы бар. Бул биринчи Россиянын, Кытай Республикасынын, Туркиянын, Голландиянын жана Кыргызстандын банктары жана ишкерлери катышты. Бул долбоор жумушка ашыргандарга, аларга түздөн-түз колдоо көрсөткөндөргө мен чын дилимден ыраазычылык айтам. Жакын арадан тартып, мамлекеттик органдарда ишкерлердин укуктарын коргоо максатында бизнес-омбудсмен институту иштей баштайт. Бул экономиканын дараметин чыңдай турган ишкерликти жана өлкөнүн ири финансы институттарынын каражаттары региондордогу долбоорлорго түрткү берүүгө багытталат. Урматтуу ишкерлер жана инвесторлор, мына билесиздер, биз Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук стратегиясын кабыл алдык. Мына кечээ мен кол койдум. Кечээ доллар менен жолугуштум. Аларга чейин бизде иштеп жаткан өнөр жай жана ишкерликте иштеп аткан ишкерлер менен жолуктум, ассоциация төрагалары менен. Алар менен жолугуп, биз өнөр жайды, ишкерликти кандай көтөрөбүз, эмне тоскоолдук болуп атат деп алар менен сүйлөшүп, мына ошол чыккан ойлорду ушул стратегияга киргиздик. Чакан жана орто бизнести дегеле өз ишмердүүлүгүн баштайм деген ата мекендик ишкерлерден сырткары, инвесторлорго да мамлекет колдон келген шарт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жатканын айткан өлкө башчы, мамлекеттик саясат өлкөнүн аймактарындагы жашоо шартты жакшыртууга жана экономиканын реалдуу секторундагы долбоорлорго багыттааларын белгиледи. Бизде 3 күндө бизнес ачса болот. Региондогу эң либералдуу салык режими мына Кыргызстанда. Биз коңшу мамлекеттерден дагы Евразияска кирген мамлекеттердин ичинде дагы бизде салык ставкалары абдан төмөн. Бизде кошумча нарк салыгы, пайда салык, киреше салыгы аларга төмөн. Ушунун негизинде бизге инвестор келгенге мына шарт бар бизде. Андан сырткары, мына азыр биз айыл чарбасына, агропромышленный комплекске экспортко чыгып аткан биз ишканаларга шарт түзүү боюнча мына мыйзамдар жогорку кеңешке кабыл алынды. Бул кайсы? Бул биринчи айыл чарба өндүрүүчүлөрү, соода логистикалык борборлору жана машина тракторлук станциялары мына пайда салыгынан бошотулду. Ушул жылдын сентябрынан баштап Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба чийки заттарын кайра иштеткен ишканалар үчүн кошумча нарк салыгы 2,14% гана мына азыр түзөт. Мына региондорду өнүктүрүү максатында азыр өкмөт аныктаган
халықтуу конуштарды, конуштар аймағында иштеп аткан ишканалар киреше салыгынан, мүлк салыгынан, жер салыгынан ушундай мүмкүнчүлүк берилди. 5 жылдан 10 жылга чейин аларды бошотуш боюнча. Мамлекет башчысы бул заводдун таржымалы ага жакшы тааныш экенин, 2015 жылы ал өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп турганда ага жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев кайрылып заводдун курулушу жөнүндө айтып берип, көмөктөшүүнү өтүнгөн. Сооронбай Жээнбеков жаңы ишканалардын бирөө дагы айлана чөйрөгө экологияга зыян тийгизбеши керектигин баса белгиледи. Адистер Араван цемент заводун экологиялык эң таза ишкана деп белгилеп жатышат. Айтымдарында өндүрүштө 16 аба тазалагыч жана 2 кубаттуу чоң чыпка орнотулуп, айлана чөйрөгө зыяндуу заттардын чыгышына жол бербейт. Улуттун башкы байлыгы болгон табиятка, экологияга кыртындай дагы алып келбей турган завод, фабрика дагы болуш керек. Биздин табиятка кедерин тийгизген байлыктын бизге кереги жок болуш керек. Эмне үчүн дегенде биз Кыргыз мамлекети баардык мамлекеттер менен келечекте таза экологиялык таза продукция менен гана конкуренция кылабыз. И ошо менен дүйнө рынокко чыгабыз. Ошон үчүн биз экологияны, буну өзүбүздүн ден соолугубузду кандай карасак, ошол экологиядагы жалпы Кыргызстан экологиясына ошондой карашыбыз керек. Дал ушул жерден цементти даярдоо ыкмасы башталат. Ага керектелүүчү топурак, темир кошулмасы менен эң ириси болгон таш 500 метр аралыктан ташылып келинет. Ак таш алгач мына бул тегирмендин барысына түшүрүлөт. Мында саатына 400 тонна таш талкаланат. Кийинки процесс автоматташтырылган техниканын негизинде ишке ашырыла баштайт. Тагыраагы продукциянын курамына керектелүүчү заттар заманбап технологиянын жардамы менен автоматтык түрдө бөлүштүрүлөт. Адис техниканын иштөөсүн гана көзөмөлдөп турат. Жаңыланган заводдун өзгөчөлүгү дал ушунда. Бул деген ошол жана клинкердин сапатын жогорулатуу, акыркы продукт биздин продукциябыз цементтин сапаты жогорулашын белгилейт. Негизинен завод өз ишмердүүлүгүн 2007 жылдан тартып жүргүзүп келет. Алгач 60 жумушчу орну менен ишке кирген. Быйыл завод жумушчулардын санын 500гө жеткирүүнү көздөп жатат. 2 жылдай чет жерде иштеп жүргөн Абдывасит Жакшыбаев заводдун кошумча жумушчуларды кабыл алып жатканын угуп, мында ишке орношту. Ушундай заводдор көп курулсын биздин Кыргызстанга да. Кыргызстан өнүксүн. Биз дагы ушундай чет өлкөгө кетпей, ушундай Кыргызстанда иштеп, пул таап, өзүнүн жерде эле жүргөнгө нежесин. Жумушчулардын 80%-ын жергиликтүүлөр түзөт. Араван гана эмес, Кара Суу, Ноокат райондоруна келип эмгектенгендер бар. Дал ушул заводдун эсебинен Алянаров айыл аймагы дотациядан чыкты. Заводдун кубаттуулугунун жогорулашы дагы бир катар айыл аймактардын инфратүзүмүн жакшыртууга өбөлгө болору күтүлүүдө. Ушундай айыл өкмөттөр дотациядан чыгат, элге, мамлекетке, районубузга көп иш-чара өткөргөнгө жардам көрсөтөт. Араван цемент заводу жылына 1 миллион тонна цемент өндүрөт. Мамлекеттик казнага жана жергиликтүү бюджетке 400 миллион сомдон ашуун салык жана социалдык төлөмдөр түшөт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Улан Сатиев, Коомдук 1 канал, Ош облусу.